Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр өсүмдүктөрдүн карантин департаментинде турабыз. Ушул жердин директору бүгүнкү Замандаш партиясынын өткөргөн иш чарасы боюнча өзүнүн пикирин, андан сырткары кылып аткан ишмердиги, жасап аткан иштери тууралуу бир сыйра маалымат бермекчи. Анда сөз сизде, бүгүнкү иш чара боюнча пикириңизди билдирсеңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн саат 11-де башталган Замандаш партиясынын жана кээ бир ассоциация деп атышты. Ошол жерде айтып атышты. Андан сырткары дагы бир топтордун өткөргөн Айыл чарба министрлигинин ишмердүүлүгүнө баа беребиз деп чогулган иш чарасынан кийинки өзүмдүн маалыматымды сиздерге берип коеюн деп чечтим. Ал жерде такталбаган кээ бир маалыматтарды коомчулукка айтуу, коомчулукка жеткирүү же болбосо коомчулукка таңылоо аракеттери көрүлдү. Мисал айтып кетсек, ал жерде кээ бир ошол жердин катышуучулары биздин өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары такыр сатылбай жатат. Базарларга уруксат жок. Ошол эле бажы биримдигине киргенден кийин биздин айыл чарба продукциялары сатылган жок деген сыяктуу бир өздөрүнүн такталбаган жалган маалыматтарын беришти. Ошол себептен мына сиздерге маалымат берип коеюн. Биздин департамент бизде өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын экспортко жиберип жатканда уруксат кагаздарын берет. Бул экспортко багытталган фитосанитардык сертификат деп аталат. Биз буга абдан текшерүүдөн өткөрүп ошол продукцияны анан биз башка өлкөлөргө жибергенге уруксат беребиз. Ал биздин документ, ал сертификат дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө таанылат. Ошонун ичинде ИЭПке мүчө мамлекеттер арасында таанылат. Жана эң негизги шарт бизден айыл чарба продукциясы чыгарылып жатканда бул сертификаттын болушу. Бул Казакстан Республикасы дагы, Россия мамлекети дагы бул сертификатты бизден продукция барганда сурайт. Эми сиздерге ушул боюнча маалымат берип коеюн. 2018 жылы бир жылда 12 айдын ичинде бизден уруксат алып экспортко жөнөтүлгөн жашылча жемиш 164.562 тонна. 164.000 тонна бизден бир жылда жөнөтүлгөн. Ал эми 2019 жылы 10 айдын ичинде, мына октябрдын айына чейин бизден уруксат алып экспортко багытталган жиберилген продукция 196.504 тонна. 196.000ден ашык тонна. Бул эмнени көрсөтөт? Бул биз быйыл 10 айдын ичинде эле былтыркы бир жылдык көрсөткүчтөн 32.000 тонна жашылча жемиш экспорттадык. 32.000 тонна. Мөмө жемишке айтсак, мөмө жемиш мына былтыр бир жылда 12 айда 73.639 тонна бизден уруксат алып экспортко кеткен. Быйыл 10 айдын ичинде, мына 10 айдын ичинде эле 130.000 тонна 130.473 тонна. 130.000ден ашык тонна мөмө жемиш бизден уруксат алып экспортко жөнөтүлгөн да. Бул былтыркы бир жылдык көрсөткүчтөн 57.000 тоннага көп. 57.000 тоннага көп. Мына азыр күнүгө бизден уруксат алып экспортко жиберип аткан ишкерлер бар, экспортерлор бар. Алар күнүгө 2,5 тоннага жакын айыл чарба продукциясын экспортко жөнөтүп жатышат күнүгө. Бул деген жүздөгөн жүк ташуучу унаалар менен кечинде барып мына чек арадан карасаңыздар, Казакстан Республикасы менен болгон чек арада тизилип кетип жатышат, тизилип. Анан ошол жерден деген маалыматтар айтылып атат да. Мына сайттарга чыкты, тиги чыкты. Октябрь айында 14 тонна. Бул бир машина, бир жүк ташуучу автотранспорттун жарымы да. Болгариянын калемпери ушу Россия тарабынан кайтарылыптыр. Сентябрь айында 20 тонна дагы бир ушундай айыл чарба продукциясы 20 тонна бир машинада. Ушунда Россия чек арасынан кайтарылыптыр.
деп айтылып атат да. Эми ошол мына Россельхознадзордун сайтынан окуп алып айтып атышат. Ошол жерден окусаңыздар, ошол сайтта кайтарылганын себеби же болбосо ошол жерде штрафтардын салынганын себеби сертификаттык же болбосо коштоочу документтери жок деп Россельхознадзор айтып атат да. Коштоочу документтери жок продукция артка кайтарылды, штрафтар салынды деп. Эми бул 2015-жыл биз бажы биримдигине киргенде Казак-Кыргыз чек арасындагы фитосанитардык көзөмөл алынып салынып, биз турбай калганбыз ал жерге. Биздин кызматкерлер турбай калган. Ал жерден жанагы ушундай бир эки өлкө эл аралык тажрыйбада бар. Недобросовестный участник внешнеторговой деятельности деп коет орусча. Же болбосо кара мүртөс, же болбосо мыйзамды талаптарды сактабаган кандайдыр бир себептер менен, эми анын себептери көп болушу мүмкүн. Кээ бир биздин жарандарыбыз өздөрүнүн өндүргөн продукциясын же болбосо бул жерден бирөөнөн сатып алган продукциясын өзүн билемдик кылып, бизден уруксат кагаздарын, мыйзамда талап болгон кагаздарды албай, чет жакка жөнөп кеткен учурлар кездешет да. Анан ошолор кармалып калып, бүткүл биздин мамлекетибизге, биздин мамлекеттик органга шек келтирип атат. Ал эми бул маалыматты кээ бир башка бир максатты көздөгөн кээ бир жарандарыбыз таптакыр бизде өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары чыкпай калды, көйгөй чоң дешип эле коомдо бир пикир жаратууга аракет жасаган учурлар болуп жатат. Ошондуктан сиздерге ушуну жеткирейин деп билгиздим. Бизде учурда маселе жок, эч бир өлкөдөн тыюу жок. Бизде өндүрүлгөн продукциялар сатылып жатат. Ал эми баа саясаты билесиздер. Базар баасы, баа саясаты бул башка. Андан сырткары сиздерге дагы бир маалымат берип кетейин. Мына өткөн жумаларда биз талапка жооп бербеген Кытай Эл Республикасынан Кытайдан келе жаткан айыл чарба продукцияларын Торгарт өткөрмө пунктунан артка кайтардык. Биздин мамлекетке киргизбей койдук. Ошолор 3 сутка ошол жерде турушту. Баары бир киребиз деп, баары бир өтөбүз деп ошол жерден турушту да. Андан сырткары мына Өзбекстан Республикасынан жыл башынан бери ушундай мыйзам бузуулар, талаптардын бузулушу 356 факты катталып, акыркы күндөрү бул фактылар көп каттала баштагандан биз аларга эскертүү катын жиберип, андан сырткары чек арадагы көзөмөлдү күчөтүп, алардан келе жаткан ушундай талаптарга жооп берген продукцияларды кайтарып жатабыз. Ушинтсек, мына ошол эле биздин ишкерлер мына кайрылуу жазып атат да. Азырынча биздин департаментке кайрылуу жазып атат. Айтып атат, биз билгендей ташып келели. Биз талаптарды аткарбай эле ташып келели. Сапатсыз айыл чарба продукциясын ташып келели. Силер биздин жолубузду тозбогула. Биз бул жерден акча таап атабыз, тыйын таап атабыз деп анан кайрылуу жазып атат. Буну тез арада чечпесеңер, же болбосо чек арада көзөмөлдү бошотуп, талапка жооп бербеген продукцияны дагы киргизбесеңер, биз жогору жактарга кайрылып, анан силерди ушундай бир жазалайбыз деген таризде кайрылууларды жиберип жатат да. Анан ошол эле топтор эртеңки күнү дагы бир аты бар заты жок ассоциацияны ээрчитип, же болбосо дагы бир башка максатты көздөгөн адамдарга барып аларды ээрчитип алып, дагы бир айыл чарба министрлигинин ишмердүүлүгүнө, анын ичинен өсүмдүктөрдүн карантин департаментинин ишмердүүлүгүнө баа беребиз деп чыгышы мүмкүн. Бул жерде мамлекетибиздин кызыкчылыгы болгондон кийин, биздин жарандарыбыздын тамак аш коопсуздугу кызыкчылыгы болгондон кийин биз бул жолубуздан кайра тартпайбыз. Көзөмөлүбүздү мындан ары күчөткөндөн күчөтө беребиз. Керек болсо комшу өлкөлөрдөн ушундай талаптарга ылайык продукцияларды таптакыр киргизбеген сунушту дагы киргизебиз өкмөткө. Алар биз кандай өзүбүздүн эң жакшы продукциябызды экспортко жөнөтүп жаткан болсок, өзүбүздө абдан эл аралык талаптарга жооп берген продукциябызды экспортко жөнөтүп жаткан болсок, башка өлкөлөр дагы өздөрү өндүрүлгөн эң жакшы продукцияны, эң таза продукцияны Кыргыз мамлекетине жибериш керек. Биздин
койгон талап ушундай. Чек арада койгон талабыбыз ушундай. Башка талап биз эч кимге койгон жокпуз. Дагы бир мына биздин ишмердүүлүк боюнча мына өлкөбүздө 4 лаборатория иштейт. 5-син Нарын облусунда куруп жатабыз. Кудай буюрса бүтүп калабыз жакын арада. Андан сырткары мына балыкчы шаарына мобилдүү лаборатория коюп, ишкерлерибизге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү үчүн ошол жерден уруксат кагаздарын бердиртип атабыз. Лабораториялык текшерүүнү ошол жерден өткөртүп атабыз. Сосновка чөлкөмүнө ушундай жакында эле дагы койдук. Өзүбүздүн кызматкерлерди отургузуп, ишкерлерге эң ыңгайлуу шарттарды түзүп бергендин үстүндөбүз да. Эң ыңгайлуу шарттарды түзүп бергендин үстүндөбүз. Биздин лабораториянын кызматкерлери мамлекеттик кызматчы болгон күнү болсо дагы алар менен атайын смендерге бөлүштүрүп кызматкерлерди саат 6-да эми кечинде 7-де 8-де ушул сезон убагында экспортко продукцияларга мындай келип калышы мүмкүн ишкерлерди саат 10-го чейин иштетип жатабыз. 10-го чейин биз кызматкерлерибизди иштетип ушундай смендерге бөлүп күнүмдүк жанагы эмгек кодексиндеги талаптарды бузбастан смендештирип саат 10-го чейин иштетип жатабыз. Андан сырткары алар менен дагы сүйлөшүп 6-чы күнү бул билесиздер мамлекеттик кызматта бул дем алыш күнү 6-чы күнү биз 6-чы күнү да иштетип жатабыз. Биздин ишкерлерге сыртка товар продукция жөнөтөм дегендерге шарттарды түзүп берели, аларда ыңгайсыздыктар болбосун деп колубуздан келген аракеттерди өзүбүзгө бөлүнгөн ресурстардын чегинде ошол аракеттерди көрүп жатабыз. Андан сырткары урматтуу көрүүчүлөр, мына ошол жерде дагы көтөрүлүп кетти. Агрономдор жетишпейт деп өлкөбүздө. Чыны менен акыркы 20 жылдан ашык да агрономдорго такыр көңүл бурулбай калган. Биздин жаштарыбыз ал факультетке барбай, бул тармак кызыкчылыгынан мындай кызыктырбай калган да. Анан бизде негизинен чыны менен агрономдорго аябай учурда талап көп. Фермерлерде маалымат аз. Ошол эле айыл чарба продукцияларын өндүрүүдө, аларды талаптагыдай өндүрүүдө, аларга каршы болгон оорулар менен күрөшүүдө маалыматтар фермерлердики аз болгонуна байланыштуу биз учурда өлкө аймагында 300дөн ашык 400ге жакын агрономдорду, жеке агрономдорду таап, аларды интип мына списогун түзүп, баардыгын айылдары менен мына аты жөнү, жашаган айылдары менен бүт баардыгын түзүп алып, аларды окутуп жатабыз. Мына атайын программа кылганбыз. Бул программалар менен буларды окутуп, кудай буюрса январдын аягына чейин аз булар октябрь айынан бери окуп жатышат. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь айларында 4 ай буларды окутуп, кайра даярдоо курстарынан өткөрүп, анан кудай буюрса 2020-жылы жазында буларды ошо фермерлер менен кызматташууга, ошо фермерлерге консультация бергенге, фермерлерге кызматтарды түзүп бергенге ишке киргизели деп жатабыз. Булар жеке агрономдор биздин айыл чарбасында келечек. Буларсыз бул тажрыйба, эл аралык тажрыйба өнүккөн өлкөлөрдө дагы жеке сервистер иштейт. Бул агрономдор келечекте жеке сервистерге айланып, өсүмдүктү коргоо жаатында, органикалык өсүмдүктөр өндүрүү жаатында, жаңы түшүмдөр, жаңы өсүмдүктөрдү тигүү жаатында, жаңы сортторду отургузуу жаатында фермерлерге консультация берген ар бир айылда өзүнүн билерман агроном болуш керек. Биз буларды учурда окутуп, кудай буюрса 2 жылга чейин даярдыктан өткөрөбүз. Ушул сыяктуу бизде мындай коюлган максаттарыбыз бар, чоң-чоң реформалык таризде бир максаттарыбыз бар. Учурда атайын өкмөттүн токтому да чыккан, өлкөбүздүн территориясын фитосанитардык зоналарга бөлүү деп. Биз бул ишти да баштадык, жылдын аягына чейин зоналарга бөлүп бүтөбүз. Кайсыл жерде эмне оору бар, ал оору кандай башка жерлерге тарашы мүмкүн деген карталарды чийебиз дагы. Ошол тарабаш үчүн, ошол жердеги башка дыйкандарыбыз зыян тартып калбаш үчүн ошол жерде күрөшүү жумуштарын аткарабыз да. Бул да биздин өлкөдө жаңылык, жаңы бир жаңылык. Ушул сыяктуу жумуштар өткөрүлүп жатат биздин департамент тарабынан. Анан эми урматтуу көрүүчүлөр, көйгөйлөр көп. Негизинен эле биздин тармакта дагы
баардык жалпы айыл чарба тармагында да көйгөйлөр көп. Биз муну баардык коомчулук менен, ошол эле ассоциациялар менен, ошол эле керек болсо ошону колдойм, ушул тармакты көтөргөнгө өзүм салым кошоюн деген партиялар менен дагы кызматташканга даярбыз. Биздин мамлекетибиз бир кыргыз мамлекети. Ушул мамлекетти тармагын, айыл чарба тармагын өнүктүрүш үчүн баардыгыбыз конструктивдүү диалог менен, конструктивдүү иш менен бири бирибизге чогуу биргеликте иш алып барышыбыз керек. Башка максатты көздөгөндөрдүн, мен ишенем, биздин коомчулук да түшүнүп калды, башка максатты көздөгөндөр болсо алардын максаты ишке ашпайт го деген, ашпайт деген ишеничтемин. Урматтуу көрүүчүлөр, менде болгон маалыматтар бар. Ушулар мындан сырткары дагы маалыматтар болсо сиздер менен бөлүшүп турам. Рахмат.